Арбаңыздар урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү сөз ушу кыргыз мамлекетибиз жаңы Бириккен Улуттар уюмунда өзүнүн ордун ээледи. Ошол нерсе эмне жөнүндө айтат? Бириккен Улуттар уюму өнүгүүсү каяка баратат? Бюджети жетиштүүбү? Кандай жаңылыктар болгону турат? Ушу боюнча кичине талкуулайлы. Андай эмесе кириштик. Кыргыз мамлекетибиз Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешке шайланган. 126 Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын добуштары болгон, жалпы 193 өлкөнүн ичинен. Мүчөлүк ошол 3 жыл созулган, 2023-төн 2025-ке чейин. Жалпы 3 жолу коюлган, 3 жолу шайлоого катышкан ушундай иштерге кыргыз мамлекетибиз. 2027-жылы, 2028 жылга Коопсуздук кеңешине биринчи жолу ушундай шайланды. Бул тарыхый мөөнөт деп эсептелинет, тарыхый дата деп. 2026 жылы Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешине биринчи жолу шайланып, курамына убактылуу мүчө катары кирди да. Адам укуктары боюнча кеңеш деген эмне? Сандар менен ал эмне? 47 кеңешке мүчө мамлекеттердин саны катышат. 2006 жылы кеңеш түзүлгөн жылы. Ал мурдагы комиссиянын ордуна түзүлгөн. 3 жыл бир мүчөлүк мөөнөттүн узактыгы. 97ден ашык шайлануу үчүн добуш керек болот. Бул деген ушундай 97ден аз болсо шайлана албайсың да. Анан 2 мөөнөт катар менен кызмат өтөсө болот. Андан кийин дароо кайра шайланбайт. Бирок эмки 1-2 мүчөдөн кийин кайра шайланса болот. Анан 3 сессия иштейт. Женевада жыл сайын өтүүчү кезектеги сессиялар боло берет. Жайгашкан жери Женева, Швейцария. Ар бир сессия орточо 3-4 жумага созулат. Өлкө эмне кыла алат ошо кеңешке шайлангандан кийин? Бириккен Улуттар уюмуна бардык мамлекеттер кароосунан өтөт. 193 ушу мүчөсү бар. Анан ошол бир кароолор мамлекеттерди сыноолор 4,15 жыл. Бир циклда орточо алган сунуштардын саны 300ге чейин барат. Анан 56 атайын баяндамачылар жана жумушчу топтор катышат да. Анан эч кандай ошол адам укуктарынын комиссиясында мажбурлоочу санкциялар же аскердик күч жок. Ошон үчүн биздин мамлекет мисалы үчүн бирөөгө согушту токтотуп же согушту жарыялап, Бириккен Улуттар уюмунун аскер күчтөрүн чакырып, ошо тынчтык орнотууга мүмкүнчүлүгү жок болот. Күч жок да ушул жерде. Кыргызстан үчүн бир добуш берилген резолюцияларды кабыл алганга. Миграция темасына таасир кыла алат. Борбордук Азияда 1-2 миллион эмгек мигранты бар. Ошонун тагдырын чечкенге же болбосо анын кызыкчылыгын көтөргөнгө ошо жарай турган орун деп айтсак болот да. Бириккен Улуттар уюмунун бедели, сандар жана фактылары мисалы үчүн. Бүгүнкү күнү ушул Бириккен Улуттар уюмунун алдындагы карыздардын ичиндеги АКШга туура келген эң чоң үлүш келет. Ошол 95% карыз азыр бюджетине АКШ да, АКШ төлөбөй жатат. Анткени Трамптын төлөгүсү келген жок. Бириккен Улуттар уюмуна төлөгөнгө эч кандай мындай себеп көрбөй жатам дейт. 31 АКШ чыккан же каржылоочу топтун буунун түзүмдөрү, ошол 31 буумдун Бириккен Улуттар уюмунун агенттиктери же болбосо башкача түзүмдөрүнө ошо бүт баарына каржылоочу уюм АКШ болгон. 2-3 ошол РЭНД институтунун баалоосу боюнча тынчтык орнотуу операциясынын ийгиликтүүлүгү көрсөтүлгөн Бириккен Улуттар уюму тарабынан. 5 вето укугу бар, Коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү бар. Анын ичине ошол чоң өлкөлөр кирет. Сверхдержавалар менен айтканда. Сын пикирлер көп айтылат. Ошол адам укуктар комитети жана негизи Бириккен Улуттар уюму ар кайсы мезгилге адам укуктары боюнча көрсөткүчтөрү начар өлкөлөр да кирип жатат кээ бир учурда. Мисалы үчүн ошол аялдардын укугун коргоо үчүн Иран болуп калат же Сауд Арабия алып калат кээ жерде. Же болбосо Афганистан болуп калат да мүчөлүктө. Ошондо төрагалыкта дагы баары айтышат, ошо Афганистан, Иран, Сауд Арабиясы эмне аялдардын укуктарын жакшы карайт беле деп сурап калышат кээде. Мисал катары айтсак, Кытай адам укуктарынын комитетине кирип калган болчу. Кытайда билесиздер, адам укуктары өзгөчө эсептелинет. Сауд Арабиясы, Венесуэла көп ушундай айтылат да, критика катары. Венесуэлада такыр оппозициялардын баарын кырган бир кездерде Мадуро ага чейин Уго Чавес. Шайлануучу үчүн өтүүчеги 193 өлкө үчүн 126 добуш болуш керек да. Анан бүгүн Бириккен Улуттар уюмунун каржылык кризиси болуп атат. Бириккен Улуттар уюмунун 26 жылга кадимки бюджети 3,45 миллиард доллар. 25 жылда ошол 3,72 миллиардтан ошо 7-15% азайып кетти. Ошол АКШ биринчи коркутууларды баштаганда төлөбөйбүз деп. Тынчтык орнотуу бюджети болсо 5,38 миллиард доллар. Ал да кыскарды.
АКШнын карызы 1,6 миллиард доллар, ошол жалпы карыздын 95%. Бириккен Улуттар уюмунун кызматкерлеринин кыскарышы да болуп кетти, 18-20%га кыскартышты. Ошо Гутерриш АКШнын гуманитардык жардамы 2 миллиард доллардын тегерегинде болгон, 8-17 миллиард деңгээлинен төмөндөгөн. Мурун 8-17 миллиардка чейин АКШ төлөчү Бириккен Улуттар уюмуна. Азыр ошол гуманитардык жардамга АКШ төлөбөй калды. Трамп Бириккен Улуттар уюмуна каршы чыга баштады көп. Кошо дагы Бириккен Улуттар уюму ошол Израилге көп каршы чыкмай болду. Балким ошол себептенби АКШ акчасын токтоткону ушундай болуп атат да. Анан ушинтип бюджет кыскарды. Анан албетте божомол менен Бириккен Улуттар уюмунун каражаты 2026 жылдын жай айларында эле ошол июль, июнь, августтарда эле түгөнүп калышы ыктымал. Эгерде элди кыскартпаса, чыгымдарды кыскартпаса, Бириккен Улуттар уюму өз жумушун токтотуп калышы ыктымал да. Ошон үчүн биздин мамлекет ошо ичинде бирдемке кыла алганга үлгүрөбү, ошол чоң суроо да, мисалы үчүн бизге. Кыргызстан үчүн кандай пайда салып келмек? Бириккен Улуттар уюму жана ошол адам укуктарынын комитетинин мүчөлүк 126 эл аралык өлкөнүн арасында таанымал болот. Албетте бул жакшы нерсе. Ассамблеяда алган добуштар ошончо болду да. Биринчи орун, мисалы үчүн, плюс 1 орун 2027-2028 жылдарга коопсуздук кеңешине катышат кыргыз мамлекетибиз. 15 коопсуздук кеңешиндеги мамлекеттер 5 туруктуу, 10 туруктуу эмес ушундай мүчө болгондуктан 10дукка кирет мамлекетибиз. Албетте бул да авторитет кичине өсөт. 10-20% демилгөөгө же колдоого мүмкүн болгон резолюциялар, ошол мисалы үчүн 10-20 резолюцияларды биздин мамлекет жасай алат жана ошол резолюцияга колдоо ала алат да. Анан 10% ошол адам укуктарынын комитетинин техникалык жардамына кайрылуу мүмкүнчүлүгү болот. 7 миллион халкы бар өлкө болгондуктан бизде олуттуу дипломатиялык жана рычаг катары эсептесек болот ушул Бириккен Улуттар уюмунун комитетин. Анан коопсуздук кеңеши 5 жыл күчөтүлгөн дипломатиялык таасир, 2 жыл ошол адам укуктарынын комитети, 2 жыл коопсуздук кеңеши, 5 жыл күчөтүлгөн дипломатиялык таасир болушу ыктымал да. Натыйжада автоматтык түрдө келбейт, сандар мүмкүнчүлүгүн көрсөтөт, эми ал эми таасир активдүү дипломатиялык көз каранды да, ошондой нерсе болуп калат. Ошондой бизге пайда туугандар. Жалпысынан алганда азыр Бириккен Улуттар уюму чоң кризисте. Бул деген уюм согуштарды токтото албайт экен, чоң державаларга сөз өтпөйт экен. Мурункудай бруталдык жана көп маселелерди чечүүчү уюмга айлана албай калды. Капиталды карыздар көбөйүп атат. Көбүнчө АКШ негизи Бириккен Улуттар уюмун башкарып туруптур финансылык жактан. Азыр АКШнын мындай сыйынан кайткандан кийин Бириккен Улуттар уюму каржы да келбей калды. Башка өлкөлөр ошол каржыны өстүрбөсө, бул да кыйын суроо. Анда Бириккен Улуттар уюмуну ошол августта угабыз, бүт жумуштары, иштери токтоп калды деген жаңылыкты угабыз да. Ошо силер кандай пикирдесиздер? Биз деген ушуну туура пайдалана алабызбы? Биздин мамлекет туура пайдалана алабы? Башка мамлекеттер менен алака, соода маселелерин чечүү үчүн ушундай жакшы дипломатиялык карым-катнаш түзгөнгө кудуретибиз жетеби? Ушу боюнча бир комментарийден бөлүшүп коюңуздар. Сиздер менен Искендер Шашиев болду, саясаттануучу, экономист жана бизнес пландоо боюнча адис. Эгерде сиздерге бизнес план же техникалык экономикалык негиздеме керек болсо, ТЭО ушул видео астында сүрөттөмөдө WhatsApp номер бар, ошого чалгыла, жазгыла, сүйлөшөлү, баарлашалы. Сонун жакшы документ 3 тилде керек болсо, кыргызча керек болсо, англисче, орусча жазып беребиз биздин жана эл аралык стандарттардын негизинде. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.